Саламатсыздар, урматтуу Москва шаарындагы мекенчилер жана ошондой эле жалпы кыргыз элим. Сиздер менен кайрадан эле Москабар жана Тез базар KG YouTube каналы. 1-октябрь кечки саат 5:00 Савелский метросунда чоң пожар болду. Пожар болсо Савелский метродогу 5 бармак деген чайканадан чыккан деген маалыматтар бар. Өзүңүздөр мындан алдын билгендей эле Савелский метросунда дайыма текшерүүлөр көп болот. Ал жакка келгенде өзүңүздөр деле көргөндөй эле көптөгөн адамдар качышкан учурлар да болгон. Пожардын себебин айта кете турган болсок, урматтуу мекендештер, өзүңүздөр билгендей эле полиция кызматкерлери текшергени келгенде ошол жерде иштеп аткан 5 бармак чайканасында иштеп аткан сотрудниктердин баары качышып, ошол жерде плиталар жана ошондой эле флютерницалар калып кеткен. Текшерүү көп убакытка чозулгандыктан ошол жердеги флютерница жана плиталардан от чыккан деген маалыматтар бар. Не знаю. Позавчера была, наверное. Что было? Позавчера была. Позавчера? Да. Кино снимаете, да? Почему? Почему?
Анда эмесе билбей жүргөн биздин мекендештерге эскертүү болсун. 30 сентябрдан 7 октябрга чейин 2024 нелегал деген рейд башталган. Савелскийдеги пожар дагы ошондон келип чыккан. Ошол себептен эгер сиздерде маанилүү жумушуңуздар болбосо көчөгө чыкпай турсаңыз дагы болот. Азыркы рейд бул мурдагы рейдтерге окшош эмес. Өзүңүздөр билгендей эле мындан 1 ай алдын Госдумада жаңы закон чыгарган эле. Эгер кимде ким кайсыл жерде мигрант жашаган айткан болсо 100 000 премия беребиз деген. Азыркы рейд андан да башкачараак. Азыркы учурда гражданский формада эле, өздөрүнүн униформасына кирбей эле, обычный эл катары эле жүрүп, ар бир кирген мигранттар кайсыл подъездге кирип атса же үйүнүн алдынан болобу, ошол жерден да кармап кетишип аткан учурлар болуп атат экен. Ошол себептен ушул видеону урматтуу мекендештер группаларга, биздин мекендештерге баарына таратып коюңуздар. 7 октябрга чейин эч ким эч жакка чыкпай турсун, эгер маанилүү жумушуңуздар болбосо. Анда эмесе урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө сак документке так болуңуздар, өзүңүздөрдүн документиңиздерди тууралап алыңыздар. Эгер кимде ким жумуш издегендер болсо, жумушту Тез Базар KG YouTube каналынан өзүңүздөргө ыңгайлуу жумушту таппаган болсоңуздар, анда сиздерге bereket.ru сайтын жана тиркемесин сунуштайм. Ал жерде сиздерге юридикалык жардам, медициналык жардам, жумуш, квартира, койка место бардык нерсени тапсаңыздар болот. Жана ошондой эле ал жерде сиздер өзүңүздөрдүн карызыңыздарды, штрафтарыңыздарды текшерсеңиздер болот. bereket.ru сайты жана тиркемесинин өзгөчөлүгү өзүңүздөрдү кара тизмеден бекер текшерип алсаңыздар да болот.